ата-эне кандай ыйык жана улук заттар. Бул жашоодогу сүйүүнүн сүйөөсү мына ошол ата-энелерде. Аны балдар биз таптакыр түшүнбөй жүрөт экенбиз. Ата-эне баласы үчүн гана жашайт. Бул баардык жагынан далил. А бирок ошол нерсени түшүнбөй биз ата-энелерди кыйнайбыз. Мага бул керек, мага тигил керек. Алып бербесеңер мен башкалардан кем болуп калам. Ата-энени кыйнайбыз. Алардын шарты барбы, шарты жокпу? Баары бир кыйнай беребиз. Ошентсе дагы балам башкалардан кем болбосо экен деп, ата-эне бизге карызданып болсо дагы биздин керектүү нерсебизди сатып берет. Кандай гана мээримдүүлүк. Ушундай мээримдүүлүктү түшүнбөй жүргөндүгүм үчүн мен өзүмдү күнөөлөп кетип, Аллахыман кечирим сурайм. Бирок мен биринчи кезекте ата-энемен кечирим сурашым керек экендигин билем. Ата, апа, силердин алдыңарда күнөөлүү экендигимди билип, мен силерден кечирим суроону туура көрдүм. Эгерде мен үчүн силердин жан дүйнөңөр кыйналган болсо, эгерде мен үчүн силердин жүрөгүңөр ооруган болсо, эгер мен силерди бир туура эмес иш кылып кыйнап койгон болсом, эгер мен үчүн силер азап тарткан болсоңор, анда мени кечирип койгулачы. Силер мени кечирсеңер, жараткан Кудайым мени кечирет. Биз ата-энелер менен кырылышып жүрөбүз. Алар менен урушабыз. Алар бизди урушуп жатса, биз балдар алардан ашып түшүп, аларга үнүбүздү андан да катуураак чыгарып кыйкырабыз. Урушабыз аларды. А бирок ошол эле учурда бир аздан кийин өзүбүз ойлонуп калабыз. Кыйкырбай эле койсом болмок экен. Урушпай эле койсом болмок экен. Жеңил жана жөнөкөй сөздөр менен түшүнүшүп, бул маселени чечишип алсак болмок экен дейбиз. Баардык нерсеге өтүп кеткенден кийин өкүнөбүз. Бирок бул нерсе деле туура. Өтүп кеткенден кийин болсо дагы ыйманыбызга келип, кылган катачылыгыбызды мойнубузга алгандыгыбыз үчүн дагы биз ыймандуу экенбиз. Бирок баардык ишти кылаарда өтүп кеткенден кийин өкүнбөстөн, ал ишибизди алдын ала ойлонушубуз керек экен. Эмне гана кылбайлы, кандай гана жолдо жүрбөйлү, ата-эне баары бир бизди кечирет экен. Алар бизди баары бир жакшы көрүп турат. Алар баары бир бизди балам деп сүйүп турат. Ошону дагы биз түшүнбөй, аларга кайшы айтып, үнүбүздү бийик көтөрүп кыйкырып жүрөбүз. Көзү тирүү кезинде ата-энелерди таптакыр барктай албайт экенбиз. А көзү өткөндөн кийин, аттиң-ай, мен апама мындай нерсе кылбаптырмын. Мен апама мындай деп анын сөзүн угуп, анын айткандарына таптакыр көнбөптүрмүн деп өзүбүздү күнөөлөп калабыз. Азыр менин апам, же болбосо менин атам жанымда болсо, мен анын бутун ушалап бермекмин. Анын ооруган жерлерин баардыгын айыктырып бермекмин деп өкүнүп калабыз. Аттиң-ай, ошол кезде мен атама ушинтип кыйкырбай эле койсом болмок экен дейбиз. Ал мага таарынмак эмес экен деп ойлойбуз. Ата-эненин көзү өтүп кеткенден кийин. Эмне үчүн ошол эле нерсени биз алдын ала ойлонуп, көзүбүз тирүү кезинде жана ата-энебиздин көзү тирүү кезинде кыла албайбыз? Анткени бизге баардык нерсе жетишип турат. Ошондуктан ата-энемдин көзү тирүү. Мен аларды ошо көзү тирүү